Урматтуу төрага, күн тартибиндеги маселе боюнча сунушум бар менде. Атажурт Кыргызстан Талиева. Сунуш эми мындай карасаң, ошондо 5 жетекчи, бир рабочий болуп кала тургандай эле маселе болуп атат да. Жанагы председатель, анан 4 орун басар болгондо 5 жетекчи болуп. Эми Кыргызда ушу папка карматып эле бийлик берип эле койсо да, 3төн ашпаса орун басарлар, анан 4-5 болуп кеткендер, бул эми альтернатива. Именной кетет, бар эле өтпөйт арасынан. Бар эле өтпөйт арасынан. Бюллетень менен именной ар бирине добуш берүү менин сунушум. Ушуну колдоп бериңиздер. Рахмат. 3 орун басар болсун. Рахмат. 3-чү микрофон. Рахмат төрага. Номер 4-чү Көкжар шайлоо округунан Бакиров. Чындыгында мен Камиля Абдыразаковнаны колдоп кетет элем. Biz бул жерде ар бир комитеттин аброюнда ойлошубуз керек. Азыр жетекчи комитеттин жетекчиси менен замдары кошулуп 6 болуп атат. Жана биздин Кыргызга бир рабочий 10 начальник дегенден болуп атабыз да. Ошонго биз мына ушул комитеттердин аброюну сакташ үчүн 3төн ашырбашыбыз керек. Жанакы токтом комитеттин токтом биз жана замдарды ограничениясы жок деп кабыл албадыкпы? Биринчи ошону добушка коюң. Биз ограничение коёйлу. 3төн ашпаш керек. Эми өтпөсө өтпөсүн. Бирок биз мындай палатанын, жогорку кеңештин мындай немесин сакташыбыз керек да. Ошонго мына ушуну добушка коюң, жана комитеттин токтомуну жокко чыгарайлы дагы. Анан кийин 3төн ашпасын деп туруп, токтом кабыл алып берейли. Анан кийин мына ушул пунктты кошуп коелу дагы. Анан мына комиссияга дагы бир токтом кабыл алып берейли. Ар бир кандидатка каршы, за деп, макул каршы деп туруп, ар биринин немесине мындай ошону графаны киргизип коюш керек. Кандидаттар бардыгы кала берет ошол боюнча. Анан ошолордун ичинен тандап алыш керек анан. Рахмат. 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 5-чи микрофон. Урматтуу кесиптештер, Масалиев, Бүтүн Кыргызстан фракциясы. Мен талапкер эмесмин. Бүтүн Кыргызстан талапкерлери жок. Жанагы бир өзүбүздүн намыстангандын кажети жок. Уяла турган эчтеке жок. Орун басарга айлык кошулбайт, машина берилбейт, кабинет кеңейтилбейт. Бул жөнөкөй даярдык процесс болот. Начальник болбойт. Бул жерде начальник бир гана төрага бар, калган начальник эмес. Үтө төраганы кааласаңар алмаштырып койсоңор. Бир да мыйзамда чек жок. Ал эми төрага боюнча бар. Орун басары боюнча биз чечим кабыл алдык. Ал эми структура боюнча комитеттин ошол жерде комитеттерге чек коюлган болгон күндө болот эле. Анан оюн болуп аткан учурда эреже өзгөрүлбөйт эч качан. Мен сунушту бердим, сунуш өттү. Эми азыр өзүңөр карап көрүлө. Болгону мен ачык эле айтам, 1-2 талапкер эле учуп кетиши мүмкүн болгону. Керек ушул. Бул эч кандай коомчулук биздин ишибиз менен иши жок андайга. Уялбаш керек андан. Рахмат. Сунуш келип түштү, урматтуу коллегалар. Комитеттин төрагаларынын орун басарларын 3төн ашырбайлы деген. Депутат Талиевадан, депутат Бакировдон. Комитеттин чечебиз. Процедурный 5-чи микрофон. Анда кечирип койгула, урматтуу кесиптештер. Анда жана Өмүрбек Бакиров айткандай, комитеттин ишмердүүлүгүн жокко чыгарып, кайрадан комитет өткөрүш керек болот. Себеби сиз айткан сунушта бир аз кыйшык болот. Биз комитеттин чечимин өзгөртө албайбыз. Анда комитеттин жыйынтыгын жокко чыгарып, Бакыт Эргешевди кайра отургузуп өткөрүп коелу. Üçüncü mikrofon. Урматтуу төрага, мен мына ошол комитеттин ошол токтомдогу ошол пунктту деп атам. Жанакы ограничениясын алып салбадыкпы? Замдардын. Ошол пунктуна гана чек киргизип коелу, өзгөртүү киргизип коелу деп атам. Үчөөнү деп. Список ошол боюнча кала берсин. Ошол жерин гана 3төн ашпасын деп киргизип коелу. Рахмат. Урматтуу коллегалар, комитеттин чечимине өзгөртүүлөрдү киргизиш үчүн кайра комитет өтүш керек. Азыр
Комитеттин чечими өзүнчө. Ал эми ошол комитеттин чечимине альтернативалык сунуш. Аны палата өзү чече берет. Же комитеттин чечимине макул болот, же альтернативдик пикирге макул болот. Бул альтернативдик пикир берилип атат. Ошондуктан бул жерде маселе жок. Ошондуктан сунуш келип түштү, 3 орун басардан ашпасын деген. Биринчи комитеттин коебуз туура. Анда комитеттин чечимин добушка коюп, добуш аркылуу чечебиз анда. Бул регламентте көрсөтүлгөн нерсе, биринчи комитеттин чечими добушка коюлат. Үчүнчү микрофон. Рахмат. Манас округунан 20-чы Дастанбек Жумабеков. Тантурмамыч, биринчи негиз катары кабыл алалы, добушкабыз негиз катары. Жалпы комитеттин чечими негиз катары. Ана Бакиров өмүр айткан пунктка өзүнчө кайрылып келип, ошону өзүнчө добушка койсоңуз. Азыр негиз катары деп айтсаңыз, анан кийин жанагы талашкан пунктка өзүнчө добуш берип чечебиз. Рахмат. Анда эмесе күн тартибинде биринчи маселе боюнча сөз бүткүл комитеттин төрагасы Жогорку кеңештин Төрөбаев Бакыт Эргешевичке сөз берилет. Урматтуу коллегалар, бүткүл Жогорку кеңештин комитети чечим чыгарды. Тантурмач, бая кагазым толук келбеди мага. Урматтуу аппарат. Мен азыр фамилияларды баарын окуйм же окубай эле коем ба? Окуйсуз. Анда бересиздерби? Ар бир комитет боюнча санын, курамын толук окуйсуз. Аппарат бергиле. Бересиңерби? Анда урматтуу коллегалар, мен ручкамен жазган окуп кете берейинчи анда. Эгерде биз урматтуу коллегалар, биз комитетте карап чыктык, сунуштар берилди. Конституциялык бүткүл комитеттин, бүткүл Жогорку кеңештин комитеттин чечими конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелер жана Жогорку кеңештин регламент боюнча комитеттин төрагасынын орун басарлыгына Коргонбай уулу Жусупбек, Мамасадыков Замирбек, Ажибаев Чыңгыз. Чыңгыз жок болчу. Алып салгансыз. Жок, Чыңгыз башка жактан алганбыз. Тура эле да, тура урматтуу коллега. Ушул комитетти да. Кийинки комитет эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитеттин төрагасынын орун басарлыгына Султанбекова Чолпон Алыевна, элдик депутаттык тобунан Азыгалиев Нурланбек, Осмонов Айбек Жапарович, Лурова Лейла Хияновна. Агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитеттин төрагасынын орун басарлыгына Ишеним Темирбаева Миргүл Өмүрзаковна, Кыдыкбаев Жаныбек Султанович, Өкө. Кийинки комитет социалдык саясат боюнча комитеттин төрагасынын орун басарлыгына Ишеним фракциядан бул жерде Жакышев жок, бул жерде. Маткеримов Айбек Тураталиевич, Исатбек кызы Аида, Молдобекова Гүлкан Сакиновна. 3.
отун энергетикалык комплекс жер казынасынын пайдалануу жана өнөр жай саясаты боюнча комитеттин төрагасынын орун басарлыгына Murataliyev Marat Moldonovич, Самый-Кожо Мирлан, Сулайманов Кундузбек, Козуев Алишер, Самый-Кожо Мирлан. Кечиресиңер, эки жол. Окудуму? Самый-Кожо окудум да. Баштан окуңузчу. Башынан, Ишенин фракциядан Murataliyev Марат, элдик депутат тобунан Самый-Кожо Мирлан, Ата журт фракциядан Сулайманов Кундуз, кийинки Козуев Алишер болду. 4 киши. Кийинки транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитет төрагасынын орун басарлыгына Ишеним фракциядан Сулайманов Элдар, Шабазов Бахридин, Сулайманов Элдар, Сыдыков Мурадил. Все. 3 киши. Бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитеттин төрагасынын орун басарлыгына Ишенов фракциядан Абдибаева Айсара, элдик депутат тобунан Бакиров Өмүрбек, Альянс Бекешев Дастан, Маджитова Шарапаткан, Барлы. И Сарбашев Талай Насердинович. Анан кийин Бекешевди окудум, э? Болду. Так, кийинки укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитет төрагасынын орун басарлыгына Матраимов Искендер, Тентишев Бакыт, Жакишев Руслан. Комитеттин чечими жогорку кеңештин жыйынына каралсын. Сунушталып каралсын. Биринчи окуган комитетин айтып коесузсан. Биринчи комитетпи? Биринчи комитетти окудуңузбу? Биринчи комитет конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укук маселелери жана жогорку кеңештин регламент боюнча комитет төрагасынын орун басарлыгына Коргонбай уулу Жусупбек, Мамасадыков Замирбек, Ажибаев Чыңгыз. Рахмат. Урматтуу коллегалар, жалпысынан ар комитет ар кандай санда талапкерлер көрсөтүлдү. 2 талапкерден 5 талапкерге чейин. Ошол боюнча азыр жалпы бүткүл комитеттин чечимин доошко коем. Анан негиз катары. Анан бир маселе талаш болуп атат. Ошол талапкерлер боюнча маселе жок. Сан боюнча маселе бар. Санын өзүнчө коюуну бул жерде коллегалар сунуштады. Кое берейинби? Комитеттин негиз катары. Негиз катары доошко коем, доош бериңиздер. Макул 68, каршы 2, бары 70, катталды 84, сунуш өттү. Комитеттин чечими негиз катары кабыл алынды. 5-чи микрофон. Рахмат, Сулайманов Альянс. Бактар Ергешевич, талап турмагыз. Комитеттин мүчөлөрүн качан бекитебиз? Бүгүн бул маселеден кийин. Ушул эле бирдиктүү комитет менен эле бекитип салабызбы? Албетте. Рахмат. Ушул эле тартипте.
Екінші микрофон процедурный. Талант Турдулмаш, комитетте тактоо иретинде айтып коеюн. Комитетте маселе каралып атканда, бул жерде комитетте сунуш түшкөн. Ошондо мен добушка койгом. Чек жок эле, бүт комитеттер, орун басарлар чек жок кылып эле, азыр ким сунушту алса, ошол орун басар болуп шайланып кетсин деп 64 добуш менен өткөн. Ушул комитеттин чечиминде ушул чечим бар. Бул тактоо иретинде. Ошону эске алып коюш керек да. Стенограмма үчүн. Рахмат, кабыл алынды. 5-ші микрофон. Масалиев, бүтүн Кыргызстан фракциясы. Ушу негиз катары деген комитеттин чечимин кабыл алган. Бул эмне деген? Кайсы статьяда биринде жазылат, а? Негиз катары деген мен илгерки КПСС мезгилде токтом кабыл алганда, съездде ушундай негиз катары кабыл алып, анын кошумча алымча менен алат эле. Ал эми комитеттин чечимин же кабыл алабыз, же кабыл албайбыз. Болду. Өмүрбек Бакиров туура сунушат. Эгер ушунчалык болсо, чечимди жокко чыгарып, кайра 15 мүнөттө оңдоп каалагандай кылыш керек да. Ошол эле кеп болуп атат да. 3-ші микрофон. Рахмат төрага. Чындыгында Бакыт Эргешевич туура айтты. Биз ошол жанакы чекти киргизип койбодукпу? Чекти алып салбадыкпы? Мына ошол чекти эле биз 3төн ашпасын деп ошол пунктту гана киргизип коебуз. Биринчи ошону жокко чыгарайлы. Жана 64 добуш менен кабыл алган токтомду. Ошол жерге жана өзгөртүү киргизебиз. Чек коюп 3төн ашпаш боюнча. Анан экинчи, мен тынчсызданып атканымдын себеби, урматтуу депутаттар, эртең эгер ошол комитеттин төрагасы бир командировкага кете турган болсо, анын 5 замы бар. 5 замыга право подпись деген бар. Право подпись 5-өөгө тең берилип кала турган болсо, анда мыйзамдар, токтомдор, ратификациялар не болот? Ошондук үчүн право подпись 3 гана депутаттан ашпаш керек замдан. Мына ошол тартип болуш керек бардыгы жерде. Рахмат. Рахмат. Урматтуу коллегалар. Талапкерлер боюнча маселе жок. Саны боюнча маселе жаралды. Сунуш келип түштү. Комитеттин төрагаларынын орун басарлары 3төн ашпасын деген. Бул сунушту добушка коем. Добуш бериңиздер. 3төн ашпасын деген сунуш. Добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 48. Чечим кабыл алынды. Жалпы комитеттердин төрагаларынын орун басарлары саны 3 болду. 3 гана орун басар болот. Толугу менен добушка коебуз. Эми комитеттин чечимин толугу менен добушка коем, добуш бериңиздер. Кечиресиңер. 5-ші микрофон. Урматтуу төрага, бизде азыр 2 чечим бар. Сиз бирөөнү биринчи жок кылыңыз, анан кийин экинчиге добуш берели. Биринчи жок кылганды коюш керек. Анан кийин азыркы сунушту коюш керек. Эмил Токтош, бул жогорку кеңештин чечими эмес, бул комитеттин чечимине альтернативдик түрдө сунуш киргизилди. Биз көпчүлүк менен комитеттин чечимин Азыр Бакыт Эргешевич айтты, 64 добуш өттү деди сунуш. болгон жерин кабыл албастан өзүнчө добушка коюлду. Биринчи сунуш мыйзамда эстелет. Биз Добушка сунушту кайра артка тартасыз, анан кийин эки сунуш комитеттин коебуз. режимине кайтып, комитет өзү Анда сунушту артка алсын анда Бакыт Эргешевич. Биз добуш бердик да. Жогорку кеңештин режиминде иштеп атабыз. Режим өзгөрдү уже. Жалпы жыйындар тартибинде жумушту алып баратабыз. Чечим кабыл алынды.